Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Кыргызда мындай сөз бар. Сен эгер пейлиң кенен болсо, сен бул ааламды ичиңе батырасың. Бирок пейлиң тар болсо, өзүң туруп бул ааламга батпайсың. Исламда мындай сөз бар. 2 кишиге жеткен тамак 4 кишиге жетет, 4 кишиге жеткен тамак 8 кишиге жетет. Мен айтайын дегеним, жаш кезде бизде дос балдарыбыз бар эле, ата-энелерибиз жаш кезден ажырашып, дос балдардын көбү ушундай эле. Бул айтып аткандын аягына чейин уксаңыздар түшүнөсүздөр. Көчө таптап жүрөт элек, курсагыбыз каякта тойсо ошол жакта райондон ары бери жүрөбүз. Биздин аяш атабыз бар эле, Алибай деген биздин аяш атабыз. Андай деле колунда бар адам, андай деле бай адам эмес эле. Үйү деле андай кенен эмес эле. Үйү тар болгону менен, тейлигенен болгон үчүн биз ошо жанагы көчө таптап жүргөн балдардын баардыгы ошол жакка батчу экенбиз да, аяш атабыздын үйүндөчү. Ошол жактан курсагыбыз ачканда барып тамак ичет элек, ошол жакта жашайт элек. Аяш атабыз менен чогуу футбол көрөт элек. Бирок бир дагы жолу көргөн жокпуз. Аяш апабыздын кабагын бүркөп, бизден тамак түгөм калды, биз менен үйгө эркектер толуп кетти. Биз бир барганда 6-7, 8 барып ошол жакта жашайт элек да. Бирок көргөнбүз кээ бир туугандарын, бир туугандарын жактырбай койгондорун, тамактарын кызганганы. Тем более ал биз жаш кезде мектеп убагында болчу. Ал кезде тамак аш кыйын болуп турган эле убак. Бирок бир дагы жолу ушу аяш апабыздын кабагын бүркөгөнүн көргөн жокпуз да. Анын жасаган нандарын, даамдары дагы деле эсибизде. Канча коноктордо болдук, канча эң мыкты жерде дасторкон жайылган дасторкондордо болдук. Бирок ал анар аяш апабыздын нанын даамы башкача эле. Аяш атабыздын жүрөгү башкача эле. Жүрөгү кенен эле. Бизге туура тарбия берип, туура насааттарын айтып, мына ушу баласы Акылбек деген биздин дос балабыз. Бир саналуу досторум бар болсо, ошолордун арасына ушул менин Акылбек досум кирет да. Бүгүн аяш атамдын 70 жашы болуп атат. Айттың, ушу бүгүн Баткендеги шейиттердин ата-энелерин алып келип Меккеде биз кызмат кылып жүрүп бара албай калдык. Ошол жакта өзүм барып сүйлөп, өзүм барып качып кызмат кылсам жакшы болот эле, бирок жакшылыктын эрте кечи жок. Кудай буйрса, сиздерге ушу аяш апама, аяш атама бир умра жолдомо сиздерге белек кылайын дедим. Бүгүн күндөрдүн эң ыйык күнү, жума күнү, жерлердин эң ыйык жери Мекке жеринде мына сиздерге Кудай буйрса умрага белек, сиздерге Кудай буйрса сиздер да ушул жакка келсеңиздер, биз да дуа кылсак. Ушул үй бүлөдөн эмне сабакты алдым мен? Жакшылык эч качан жерде калбайт экен. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет экен да. Канчалык болсо да ошол күйдө тамак ичип жүргөндөрүбүз, ошол жерде жатып жүргөндөрүбүз, Акылбек дос балабыздан мына биздин кийимдерди кийишет элек, акыркы кийимдерибиз менен. Бирок андай деле бардары үй бүлө эмес болчу. Көрсө булардын үйү чоң эмес, жүрөгү чоң эмелер болчу экен. Умар аке деген Акылбектин агазы бар болчу. Алардын үйүндө тамак ичип жүрүп, дос балдар аралашып жүрүп, бардыгыбыз ошол жакта чоңойдук да. Ошончо адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага да ыраазычылык айта албайт дейт. Алтын долгон мен, анара аяш апам, аяш ата эки дүйнөдө бактылуу болгула, Кудай буйрса 100кө чыгып, 100 жашыңарда келип биз кызмат кылып, Кудай буйрса ошол жерде юбилейиңерди өткөзүп, тоюңарды өткөзүп, ошол күндөргө жеткенге Аллах таала насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.